Саламатсыздарбы балдар? Силер менен 11-класстын алгебра жана анализдин башталышы курсу боюнча биринчи видео сабагыбызды баштайбыз. 11-класстын математика сабагынын мугалими Кошалиева Калый Керимовна. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта жаңы түшүнүктөр менен таанышабыз. Сабагыбыздын темасы баштапкы функция жана ага аныктама берүү. Бүгүнкү сабакта туунду түшүнүгүн кайталоо, баштапкы функция түшүнүгүн аныктама берүү, баштапкы функцияны табуу амалы интегралдоо менен таанышабыз. Көрсөтүлгөн аралыкта берилген функциялардын баштапкы функцияларын табуу жөнүндө үйрөнөбүз. Математикада бири-бирине карама-каршы амалдар бар. Мисалы, көбөйтүү, карама-каршы бөлүү, кошуу. Туура айтасыңар балдар. Карама-каршы кемитүү, ал эми даражага көтөрүү, карама-каршы тамырдан чыгаруу. Эми бизге жаңы болгон түшүнүк дифференцирлөө. Анын карама-каршысы интегралдоо деп аталат. Дифференцирлөөдө функциянын тундусун табуу, ал эми интегралдоодо кайсы функциянын алынган туунду экендигин, башкача айтканда анын баштапкы функциясын табуу болуп эсептелинет. Мына бул жерден туунду табууга баштапкы функция табуу амалдары карама-каршы болуп эсептелинет. Эмесе балдар, биз баштапкы функцияга аныктама берип алалы. Эгерде берилген эл аралыгындагы бардык x тиешелүү эл үчүн чоң x барабар кичине f от x барабардык аткарылса, анда чоң x функциясы ушул аралыкта кичине f от x функциясынын баштапкысы болуп эсептелинет. Мисал ала турган болсок, y барабар x квадрат функциясы y барабар x функциясынын баштапкы функциясы. Анткени x квадраттан биз туунду алган учурда барабар 2x. Экинчи мисалды карап көрөлү. Y барабар синус x функциясы y барабар косинус x функциясынын баштапкы функциясы. Анткени синус x функциясынан туунду алганыбызда ал барабар косинус x болуп эсептелинет. Урматтуу окуучулар, биз айрым функциялардын баштапкы функциялардын таблицасын түзүп алабыз. Буга чейин өткөн туундунун боюнча функциянын туундусун табуунун таблицасын оңойло түзүп алганбыз жана аны боюнча түшүнүгүбүз бар. Бул эми айрым функциялардын баштапкы таблицасында f от x функция болуп эсептелинсе, ал эми x баштапкы функция болуп эсептелинет. K функциянын баштапкысы kx, xn функциясынын баштапкы функциясы xn плюс 1 бөлүнгөн n плюс 1, n минус 1ге барабар эмес учурда, андан кийин 1 бөлүнгөн тамырасында x функциясынын баштапкысы 2 тамырасында 2, синус x функциясынын баштапкысы функциясы минус косинус x, ал эми косинус x функциясынын баштапкы функциясы синус x болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, биз төмөндөгүдөй мисалдарга көңүл буралы. x барабар x'тин 5 даражасы функциясы x тиешелүү минус x'тен x'ке чейин аралыгында f от x барабар 5 x'тин 4 функциясы үчүн баштапкы функциясы экендигин далилдегиле дейт. Демек биз далилдөөсү үчүн өтүлгөн аныктамаларды жана таблицаларды пайдаланабыз. Далилдөө: x'тан туундалабыз. Барабар 5 x'тин 5 даражасынан туундалганыбызда барабар 5 x'тин 4 даражасы. Бул барабар f от x. Демек бул жерден x барабар f от x барабар экендиги келип чыкты. Демек биздин мисалыбыз далилденди. Экинчи мисалды карап көрөлү. x барабар x'тин минус 3 функциясы x тиешелүү 0-дөн x'ке чейин аралыгында f от x барабар минус 3x минус 4 даражасы функциясы үчүн баштапкы функция экендигин далилдегиле дейт. Мында x'тан туундалабыз. Туундалганда x минус 3
минус 3-тün даражасынан туындалабыз. Барабар минус 3x минус 4-кө тундусу. Бул барабар f от x'ка. Демек бул жерден дагы e штрих x сыбыз барабар f от x e штрихка барабар болуп калды. Демек биздин мисалыбыз далилденди. Үчүнчү мисал. E x барабар синус квадрат x функциясы x тиешелүү r аралыгында f от x барабар синус 2x функциясы үчүн баштапкы функция экендигин далилдегиле дейт. Далилдөө e штрих x барабар синус квадрат x штрихтан тундалабыз. Бул татаал функциянын тундусу болгондуктан даражасынан тундалсак 2 синус x болот. Андан кийин синус x штрихтин тундусу косинус x. Демек ошондо 2 синус x көбөйтүлгөн косинус x болуп калат. Бул жерден ал теңдештик боюнча синус 2x'ка барабар. Демек бул f от x'ка барабар. Демек бул жерден e штрих x барабар f от x болуп бул функция дагы далилденди. Эми балдар биз дагы бир мисалды карап көрөлү. Берилген 3 функциянын ичинен бирөө анын тундусу жана экинчиси ал үчүн баштапкы функция болгон функцияны көрсөткүлө дейт. Мына бизге 3 функция берилди. f от x, g от x, анан hx функциясы берилип атат. Башкача айтканда, ортодо g от x функциясынын баштапкы функциясы кайсы жана тундусу кайсы? Ошолор боюнча карап көрөлү. Чыгаруу. Биринчи биз f от x'ти баштайлы. f от x барабар x'ин 3-чү даражасы минус косинус x. Демек, мындан биз тундала турган болсок, ал hx барабар 3x квадрат плюс синус x берип атат. Эми балдар, бул жерден биз мунун да тундусун ала турган болсок, анын тундусу gx барабар 6x плюс косинус x. Демек, бул жерден биз жообун аныктай турган болсок, hx барабар 3x квадрат плюс синус x болуп эсептелинет экен. Анда эмесе балдар, биз өтүлгөн эрежени жана таблицаларды колдонуп, берилген функциянын баштапкы функцияларын табуу боюнча бир нече көнүгүүлөрдү силерге сунуштайм. Төмөндөгү көнүгүүлөрдү карап аткаргыла. Кана эмесе балдар, баштапкы функцияларын таптыкпы? Анда эмесе биз текшерели. Биринчи функция боюнча f от x барабар x'ин 4-чү даражасынын баштапкысы чоң x барабар x'ин 5-чиси бөлүнгөн 5. Азаматсыңар туура экен. Экинчи функциянын баштапкысы чоң x барабар x'ин 6-чы даражасы бөлүнгөн 6, кошу x'ин 8-чи даражасы бөлүнгөн 8. Үчүнчү функциянын баштапкысын карайлы. x барабар 3 көбөйтүлгөн x'ин 3-чү даражасы бөлүнгөн 3, кошу x'ин квадраты бөлүнгөн 2. Бул жерден 3 менен 3 кыскарып кетет дагы. x'ин 3-чү даражасы кошулган x квадрат бөлүнгөн 2. Андан кийинки 4-чү функциянын баштапкысы x барабар x квадрат бөлүнгөн 2, кемитүү 1 бөлүнгөн 2 x'ин квадраты кошу 5x. 5-чи функциянын баштапкысын карасак, x барабар 2 тамырасында x кошулган x'ин квадраты бөлүнгөн 2 минус 2x. Эгерде жообуңар ушундай болсо, азаматсыңар балдар. Эми балдар, жыйынтыктасак, эгерде берилген эл аралыгында бардык x тиешелүү эл үчүн f от x штрих барабар fx барабардыгы аткарылса, анда x функциясы ушул аралыкта f от функциясынын баштапкы функциясы деп атала тургандыгын билдик. Эми бул жерден дифференцирлөөнүн карама каршы амалы интегралдуу экендигин билдик. Дифференцирлөө бул функциянын тундусун табуу болуп эсептелди. Ал эми интегралдуу болсо, кайсы функциядан алынган туунду экендигин билдик. Ал башкача айтканда баштапкы функцияны табуу болуп эсептелинет экен. Демек, бул жерден
туунду табуу амалына карама каршы баштапкы функцияны табуу болуп эсептелинди. Андан кийин балдар биз функциянын баштапкы функциясын табуу боюнча таблицаны түздүк. Бул боюнча өзүңөр дагы изилдеп, ойлонуп, далилдеп келгиле. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар. Эми балдар окуу китебиңердин бир нече көнүгүүлөр берилген. Ошолор боюнча көнүгүүлөрдү аткарасыңар.